Асфальт төшөө жумуштары Бишкек-Ош жолунун 558 чакырымынан башталды. Тагыраагы жолдун Базаркоргон району менен Сузак району чектешкен бөлүгүндө асфальт басыла баштады. Жол Европа стандартына жооп берет жана 2 категорияга кирет. Жолдун эми конструкциясы дорожный одежданын таршынасы 59 сантиметр. Анын бир топ чылойлордон турат. Под основание дейбиз. Азыркы салып аткандын түйүндөгүсү 22 сантиметр, анан кийин бул өзү дагы 22 сантиметр. Анан кийин 2 слой асфальт кетет. Бизде биринчи 9 сантиметр асфальт, анан кийин 6 сантиметр асфальт кетет. Ошонун бардыгын келип кошкондо расчет менен нагрузка 11,5 тоннаны берет да. Бул евро стандартка, евроазиат стандартка турлаган жол, 2 категорияда жолдун расчеты ушундай болуп келет. Реконструкциядан өтүп жаткан жолдун жалпы узундугу 67 чакырым, быйыл анын 20 чакырымдан ашык бөлүгү бүткөрүлөт. Ал үчүн 120 жумушчу, 150дөн ашык техника тынымсыз иш алып барууда. Жолдун курулушунда иштеп жаткандардын 18 гана чет өлкөнүн, башкача айтканда тендерден уткан Азербайжандык Азбирт компаниясынын өкүлдөрү, калгандары жергиликтүү жумушчулар. Алардын арасында кум шагыл даярдоочу заводдо механик болуп иштеп жаткан Алимардан Маматалиев да бар. Нашы дробилка иштеп атат. Maaşı жакшы. Ленталарды ливевке карап жүрөбүз. Бу жерде механикмин. Айлык 25 000 сом маашын вактында берет. Балдарга эми жакшы болду, иштеп атат бардыгы. Канча адам иштейсиздер? 9 адам иштейбиз. Жолдун курулушу үчүн Базаркоргон районуна асфальт бетон заводу курулган. Андан саатына 210 тонна асфальт чыгарылат. Учурда жумуш ыраттуу жүрүп жатат. Деген менен буга чейин бир канча жолу жолдун курулушу токтоп калган. Мындан улам калк арасында жол белгиленген мөөнөтүндө бүтпөй калат деген кооптонуу бар. Ал эми курулушту ишке ашырып жаткан Азербайжандык Азбирт компаниясынын өкүлү буга чейинки тоскоолдуктарга карабай жумуш белгиленген мөөнөттө тагыраагы 2020 жылдын июнь айында бүтөөрүн билдирди. Что у нас по всей протяженности и все работы уже Бизде жолдун бардык бөлүгүндө иштер башталды. Буга чейин көпүрөлөр курулуп, тегиздөө иштери жүргөн болсо, эми жолдун бетине асфальт төшөй баштадык. Биз бардык жумуштарды белгиленген мөөнөттө аяктайбыз деген үмүттөмүн. мы вовремя успеем все исполнить свои обязанности. Бишкек-Ош жолунун 67 чакырымды түзгөн Маданият Беговат аралыгын реконструкциялоо 2018 жылы башталган. Ага керектүү 64 миллион доллар каражатты Евразия өнүктүрүү банкы бөлгөн. Бул суммага жол кеңейтилип, асфальт гана төшөлбөстөн жол четине 40 чакырым тротуар жаткырылып, 190 жерге жер астындагы турбалар коюлат. Ошондой эле 30 чакырымдан ашык аралыкка жарыктандыруу орнотулуп, 36 миңден ашык бак дарак эгилет. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.